Кайсыл жерде болсоңор дагы дайыма адилеттүүлүктү кармап жүргүлө. Кудай Таала инналлаха юхиббул мукситин дейт. Аллах Таала адилеттүү пенделерин жакшы көрөт. Кайсыл жерде болсоңор ийгиликке жетем десеңер, бир туугандарым, адилеттүүлүктү кармагыла, ийгиликке жетесиңер. Бир окуя келет да, темирчи менен падышанын окуясы. Хорасан деп мушу Орта Азияда мурда жер болгон, Самарканд, Бухара, ошо Хорасан, ушул Орта Азияда да кыскасы. Ошол жерде падыша, адилеттүү падыша Абдулла Тахир деген падыша болгон экен, султан. Сакчылар бир күн түндө уруларды издеп жүрүп, уруларды бир топ уруну кармашат. Ошол урулардын арасынан түндө бирөөсү качканга үлгүрөт. Сакчылар аркасынан кууп барып, баягы уру кутулуп кетет. Бирок бир темирчини түндө адашып кармап келишет, жанагы уру деп. Орто жолдон эле балеге калып калды эми. Уру качып кетип калды, аны кармап келишти. Анан бул дароо эле абактыга таштап салышат, түрмөгө салып, темирчини түрмөгө камап салышат, абактыга неметешет. Туруп эле дароо такыба киши экен, эме кылып, даарат таямум алып, кээде мүмкүнчүлүк жок болсо, даарат алганга суу жок болсо, таямум аласың да, таямум бул колуң чаап туруп дуалга эметесиң, таямум кыласың да. Таямум кылып туруп намаз окуйт экен да. Эй Кудайым, сен өзүң билүүчүсүң. Өзүң көрүп турдуң, менин эч кандай күнөөм жок эле, мен орто жолдон жөн эле подстава болуп калдым. Сен баарын көрүп туручусуң, сен адилеттүү затсың. Мени бул жерден өзүң куткар деп Кудайга жалбарып, аябай намаз окуй берет экен да, кайра. Анан баягы султан түшүндө 4 чоң батырлар келип, чоң жигиттер келип, бая тактысын оодарып аткан экен да, бул отурган экен, тактысын оодарат экен да, кайра. Бул туруп анан намаз окуп, не болуп кетти экен деп кайра жатса, дагы түшүндө баягы түшү дагы кайра кайталанат экен. Түшүндө дагы 4 жигит келип, бунун тактысын кайра оодарып салат экен. 3 жолу ошондой болуп тур. Анан абактынын башчысына айтыптыр. Сен бир карачы, мындай түрмөдө адилетсиз отурган мазлум жок бекен дейт экен да, баягы залымдык көргөн адам жок бекен, адилетсиз отуруп калган адам жок бекен деп ошондой десе, мен андайдыгы билбедим, бирок бир адам эртеден кечке ушул жерде ыйлап дуа кылып намаз окуп атат десе, алып кел, ошону алып кел дептир да. Деп алып келсе жигиттер анан баягы болгон окуяны айтып берет. Түндө мен ушундай кетип аткан болсом, мени жөн жолдон эле кармап алып келишти, ушундай уурусуң деп. Бирок мен ууру эмесмин, Алла Таала билип турат деген экен да. Баягы жерде султан көзүнө жаш алып айтат экен, ошол Алла менин тактымды оодарттырды деген экен да. Оодарттырды. Түшүмдө мага аян берди. Мына мен ошон үчүн сени көрсө сен экенсиң деп, менден кандай кызмат кечирип коем, биз тарабыбыздан ката кетиптир деп, адилеттүү киши экен да султан дагы. Мен тарабымдан ката кетиптир деп, анан 1000 теңге берет экен. 1000 теңге берип, баягы жерде бир проблемаң болсо мага кел дейт экен султан. Бир проблемаң, мейлим, о теңгеңизди алам, берген тыйыныңызды алам, бирок бир проблемам чыкса сизге келе албайм, мен сизге келбейм дейт экен да. Бая султан таң калып, неге келе албайсың? Эмнеге келе албайсың? Кантип эле десе, мен сага келбейм, мен башка затка барам. Сенин тактыңды оодарттырып, уйкуңдан ойготкон зат Алла Таала турса, мен сенин алдыңа келемби? Мен сага келбейм. Эң биринчи менин ичимдеги кайгымды, капамды билген Алла Таалага барам. Ал менин бардыгым абалымды билет деп ушинтип айткан экен да. Көрдүңөрбү?
темирчинин ыйманы кандай болгон экен, жигиттер. Ошон үчүн адилеттүүлүктү дайыма кармасаңар, Абдулхамид II деген султан өткөн, Осмон империясынын акыркы падышасы, султаны, ошол айтат да, мамлекетте дейт, мамлекетте адилеттүүлүк боло турган болсо, ал түбөлүк жашайт. Адилеттүүлүк кетип кала турган болсо дейт, анда ал мамлекет эртеби кечпи кыйрайт дейт. Муну неге силерге айтып атам? Эртең мамлекет, жигиттер силердин колуңарга өтөт. Адилеттүүлүк болгула.